барар жерин шейиттердин катарына коюшуп, жаннаттан өзү Алла жай берсин. Артында калган ата энесине, урук туугандарга жараткан өзү иман, хидаят, жакшы жашоону насип кылсын. Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев, шаар казысы Убайдулла Сарыбаев баштаган жоон топ кече Өзгөн районунун Айусай айылындагы жер көчкүдөн каза болгондорго жеринен Куран түшүрүп, аман калгандардын алабалын сурады. Биздин тилегибиз мындан ары ушундай кырсыктар болбосун деген тилегибизди билдиребиз. Ушул өтүп кеткен жарандарыбызга көңүл айтабыз. Мындан ары мамлекетибизде тегеле мындай кырсыктар болбосун. Жакындарынан мал мүлкүнөн айрылып, кайгыга баткан аюсайлыктарга Ош шаардык элинин атынан 1 тонна un, 180 литр өсүмдүк майы, 3 тонна макарон, 1 тонна кесме жана 120 килограмм кондитердик таттуу, жалпысынан 200 000 сомдук азык-түлүк жеткирилди. Тургундардын абалына карап бөлүштүрүп берүү иши айыл башчыга тапшырылды. Ош мэрине чоң ыраазычылык билдирди, элдин атынан өзүмдүн намынан. Анан Кыргызстанда жашап аткан эл журтка, анан Россияда башкада жүргөн алиги мындай кулундарыбызга мен чоң ыраазычылык билдирем да. Ашынча мелерди алып келип, жардамдан берип атат. Мына мамлекеттен ушундай вагондор келип түштү. Азыр 22 контейнер келди, 34 үй булы контейнерге жайлашты. Калганы чатырда и туугандардын көчүп кеткендер бар. 86 үй булы чатырда болчу, 15и туугандарга көчүргөнбүз. Азыр 34 үй булы берге жайлашты. Калганы чатырда 12 чатырда неме бар, эл бар. И калган 15 үй булы немеде, туугандар. Эскерте кетсек, Айусай айылындагы жер көчкү 29 апрелде таңкы саат 6:30 катталган. Бийиктиги 10 метрге жеткен жер көчкү 7 үйдү ичиндеги 24 адамы менен басып калган. Өзгөчө кырдаалдар кызматы 8 адамдын сөөгүн таап жерге берген. Калгандарын бир канча күн издеп майнап чыкпаган соң издөө иши токтотулган. Эми бул жер мазарга айланып калмакчы. Kovuklu yer şurada. Aydan sulu çıktı. Hiç kimse gelemez. Biz bundan saç çocuk geliyor. Айусай айылындагы жер көчкүдөн жабыркагандарды алгач тоонун наркы бетине мына ушул жерге чатырлар менен жайгаштырышкан. Андан 1 ай өткөндөн кийин мындай темир контейнерлерге жайгаштырып, азыркы учурда тургундардын жашоосу алда канча жакшы жүрүп жатат десек жаңылышпайбыз. Ош шаарынын мэри менен болгон жолугушууда жергиликтүү тургундар өкмөт тарабынан берилген Төрткөл айыл аймагына баруу ниети жок экендигин билдиришти. Бир чети киндик каны тамган жерди таштап кеткиси келбесе, экинчи себеби айылдыктардын турмуш тиричилигин өткөргөн үлүш жерлери бул жакта алыс болуп калат. Барган жеринен үй курууга гана чек берилери буга чейин айтылган. Кооптуу жер эми өтүп кетти кызым. Анда дөл жагып келип неме теңширгенди, эмчеси теңширгенди. Yol jağı at üstünde ele karab ketken. Hazır gelip bir özümende neme sahip teşhir turganı bolatko, oşu nemeni. Oşondoyda bir teşhir berse kızım. Şu özüzdü uluş, özüz yer, ekin tikinimiz şu yakta, şul yerden berse çekti. Sebebi minerden yem pistevizdi bir maşinaga yüktep alıp tutsak 1000 so'mdan atacak kızım. Ayakka gelip bizi uluşubuz diye gelmeyiz da. Gelip agar uluşubuzdu alıp parkıday bolsak 5 000 6 000 akçabızdı alıp koyat. Biz al akçanı kayaktan tababız. Hazır bir so'm akçabız yok. Jay salışqa dagı çek bergen akçabız yok. Oşoga barışыбыз кыйын кызым. Бара албайбыз. Мен ажис катары айтат элем, биринчи ошол чыккан тыянак туурага депчи. Анткени бир эле ошол ажис буга өзүнө жоопкерчиликти алып андай тыянак чыгарып берилбейт. Ал ушундай МЧСтен болот, атайын адистешилген топ ошолордун тыянагы менен ушундай жооп чыккан. Бирок мына азыр суранышты ушул Айусай айылынын тургундары мен сөзсүз түрдө ошону ошол адистерге биринчи кезекте МЧСтин министрине, облустун губернаторуна мен жеткизем. Өзгөчө кырдаалдар кызматы бул айылдан дагы 101 турак үйдү кооптуу абалда деп таап, жашоочуларга көчүп кетүүнү эскерткен. Bir айдан бери чатырда жашап жаткан 34 үй бүлөгө башка жайга көчүп кеткенге чейин жашап турганы темир контейнерлер тургузулуп берилүүдө. Жылдыз Хапарова, Адил Камчыбек уулу, жаңылыктар.